Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бардыңарга белгилүү болгондой 19 июндан тартып 25 июнга чейин Москва жергесинде нелегал деген рейд өтүп атат. Бул рейд негизи эле жылына бир нече жолу болуп турат. Алардын бири ушул июнь айына туш келди. Эми мекендештерге бир нече кеңеш. Негизинен эле силер документтериңерди туура алып жүргөнгө аракет кылыңыздар биринчиден. Экинчиден болсо, ашыкча көп жерге баспастан жумушка барып, жашнакай кайра келгенге аракет кылыңыздар. Үчүнчүдөн, эгерде силер депортацияга полиция кызматкерлери кармап калса, анда эмне кыласыңар? Биринчиден эки түрү бар жазалоонун. Биринчиси болсо бул депортация деп коет, экинчиси выдворение деп коет. Депортация бул мажбурлуу түрдө силерди сотко алып барып, соттун чечиминен түз эле андан ары Сахарова борборуна алып барып, андан ары мекенге мамлекеттин эсебинен жөнөтүшөт. Бул биринчи жааты. Экинчи жааты болсо выдворение деп коет. Выдворение болсо силерди сотко алып баргандан кийин 10 жумуш күнүнүн ичинде өз ыктыяры менен Россия Федерациясынын аймагын таштап Кыргызстанга кетем деген уруксат алсаңыздар болот. Көбүнчө ошо выдворение алганга аракет кылыңыздар. Себеп деген выдворенияны кайра эле соттун чечими менен обжалование кылса болот, эгерде документтериңер туура болсо. А выдворение алганга эмне кыласыңар? Биринчиден сотко барганда мен өз жолумду өзүм төлөй алам, шартым бар деп бир сыра айтыңыздар. Экинчиден болсо, эгерде силердин келинчеңиз, ата-энеңиз, балдарыңыз Россиянын жараны болсо, сөзсүз түрдө сотко ошону да айтыңыздар. Себеп деген андай жарандарды выдворение жана депортация кылганга уруксат берилбейт. Анын негизинде обжалование кылса болот. Ошонун негизинде силерге 5000 рубль штраф төлөтүп эле кайра боштондукка чыгарат мекендештер. Бизге Кыргыз диаспора кеңешине көп мекендештер ушул жаатында чалып атат, колл-центрге чалып атат. Андыктан биз ошо жалпы юридикалык состав менен азыр мекендештерге жардам катары кылалы деп ошо бекер юристтерди чогултуп, обжалование жазып бергиле деп баарын чыгарат элек, андан өзүбүз да жардам беребиз. Эгерде силер выдворение болуп калсаңар, обжалованияны силерге диаспора бекер жасап беребиз. Сиз биздин номерлерге кайрылыңыз. +7 495 920 50 30. Эртең мененки саат 10дон баштап кечки саат 6га чейин чала берсеңиздер болот. Ушул нелегал рейд өтүп аткан убакта келип биздин юридикалык консультация алып, жана обжалование жаздырып алсаңыздар болот мекендештер. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.